Assalamu alaikum dostlarım. Bu videonu men ajatxanadan баштап атканыма кечирим сурайм. Бул өзүнчө эле музейге окшош экен, Техас штаты. Анан сиздерге көрсөтөйүн деген кызык нерсе, карасаңыздар. Бир кабинкага 4төн туалеттин бумага коюптур. Саша, Маша плюс деген жазуунун бирөөнү да таппай койдум жанатан бери издеп. Достор, азыр мына экинчи кабинаны да көрсөтөйүн. Ичини бүт таптаза. Мыякта дагы 4 туалеттин бумага турат. Мына бул кабинасында дагы, 3-чү кабинада дагы 4 туалеттин бумага турат. Ичинин баары таптаза. Бир дагы жазуу жок, Саша, Маша плюс деген. Өзүнчө эле музей экен. Ысык суусу да бар экен, муздак суусу да бар экен. Бул колду кургаткан нерсеси экен. Мыяк болсо кичинекей бала болсо жаткызып, ороп-сороп ушундай кылса болот экен. Бул мусорный бак экен. Өзүнчө эле музей экен, достор. Так, бул эс алуучу жайдын ичи экен. Бул информациялар абдан көп экен бул жерде. Техас штатынын картасы турат. Техас штатындагы эс алуучу жайдын ичи, достор. Бул жакта вопростор болсо бул жака кайрылыш керек экен. Бул жерде эс алуучу жай бар экен, бул жерде камини бар экен. Бул жакта телевизор көрүүчү жайы бар экен, эс алып. Достор, мен бул эс алуучу жайда биринчи жолу токтоп атам. Ушул 35-жол менен азыр Оклахома штатынан Техас штатына бартам. Мына бул жерде Американын желеги бийигирээк турат. Андан кийин 5 Техастын желегин тагып коюштур. Ар бир штаттын өзүнүн желеги бар. Бирок такканда Американын желеги бийигирээк туруш керек, достор. Бул жерден жакшыраак көрүнөт болуш керек. Эң бийиги ортосу Америка, тегерегиндеги 5 желек Техастын желеги. Бул болсо 35-жол экен. Бул эс алуучу жайдын балкону деп койсок болот, достор. Достор, мен өткөн видеодо сиздерге айттым эле. Америкага келем деген бир мырзанын же айымдын, анан 5 кишиден турган үй бүлөнүн кетирген расходун санап берем деп. Азыр могул жерден отуруп санайын десем, сквозняк болуп атат. Абдан жакшы беседка экен. Бирок сквозняк болуп, анан машинанын үндөрү да катуу болуп калат экен. Азыр мен кичине тынчыраак место тапканга аракет кылайын, достор. Анан сиздерге түшүндүрүп берем. Азыр тетигил жерге баралы. Тынчыраак бир место табалы. Атак мен сиздерге мына кагазга жазып койдум. Азыр ошону көрсөтүп түшүндүрүп берем, достор. Техас штаты эс алуучу жайда мондай эстелик бар экен, достор. Солдаттарга атайын коюлган эстелик экен. 15 миң мен дейт, 15 миң. Он беш миң солдаттын аттары жазылган экен буякта.
Amerikanın jelegi jelbireyt dedi eң өйдөңкүсү. Ылдыйкысы болсо Техас штатынын желеги, достор. Ар бир штаттын желеги болот. Ар бир штаттын желегин Американын желегинен өйдө тапканга, тагып койгонго уруксат жок. Ылдыйраак тагыш керек. Ол жерде Техас деген жазуу бар экен. Ошону көрөбүз, анан беседкага барып, мен сиздерге түшүндүрүп берем, достор. Бул жака келип көп кишилер сүрөткө түшөт экен. Техас деп жазып коюптур. Техастын картасы экен. Техастын картасы. Ол жерде бир беседка бар экен, тынчыраак жерде. Азыр ошол жерге барабыз. Бир сыйра түшүндүрүп берейин, достор. Ол жерге отуралы, беседкага. Мен сиздерге ондай кылып жазып койдум. Азыр мен сиздерге бир сыйра айтып берейин. Расход боюнча камераны жакыныраак кармайын. Эгерде Америкага келем деген бир жигит же бир кызыбыз грин карта утуп алса, мындай расходдор болот. Бул биринчи расход Кыргызстандын ичиндеги расходдор. Грин карта утту дегенден кийин 200/260 форма толтурулуп жиберилгенден кийин биринчи расход эмнеден башталат? Мед справка. Бир кишиге $200. Экинчи интервьюга барганда ар бир киши интервьюдан өтөбү, өтпөйбү $330 төлөйт. Анан грин картага ошол жерден $200 кармап калат. Самолетко билетти мен 700 деп алдым. 700-800 болушу мүмкүн. Детский кичине арзаныраак болушу мүмкүн. Ошо 700 деп эсептеп койдум. Самолеттин билетинин канчалык эрте алсаңар кымбат болот. Канчалык кечирээк заказ берип койсоңор, мен 2 айдан кийин, 3 айдан кийин учам десеңиздер, арзаныраак болот. Ошо Бишкектеги расход бир кишиге $1430. Анан бул Америкага келгенден кийин квартирадан бир орундук алыш үчүн примерно $600 деп койдум. $600 мейли ичинен свети кирсин, мусору кирсин, суусу кирсин, баардыгы кирсин. Бир кыргыз жигиттер же кыргыз балдар жашайт да. Ошол жашаган однокомнатный двухбедрумный квартирадан бир комнатадан бир место алыш үчүн $600 деп койдум. Симка аласыздар баары бир келгенде. $60 деп койдум. Тамак ашка күнүгө $10 кетсе дагы $310. Прочие расходы деп койдум. Эми ар кандай расходдор болуп турат. Эки жака чыгып каласыздар. Аэропорттон келгенде такси менен кетесиздер Бруклинге чейин. Бир $50-60-70 менен. Ошо прочие расход деп койдум. Андан кийин бул жумушка кириш үчүн Америкада кандай? Жумушка кириш үчүн кээ бирде $750 жумушка кирем десеңиздер, агентствога кайрылсаңыздар, алар айтат бир айдын, бир жуманын зарплатасын бизге бересиң деп. Ошондо жумушка киргизишсе агентство $750 2 айга бөлүп, 2 жумага бөлүп берсе болот. Общий 750 деп койдум. Так, бул жака эми транспортты да кошуш керек болчу да, бир $200 кошуш керек болчу. Анткени 6 деп жазып коюн, силер метрого билет алганда транспорт деп жазып коюн. Транспорт деп жазып, булга $200 кошкондо ошондо $2120 болот экен. Бул Америкага келгенде бир ай жашоо. Анан Бишкектин $1430-ын $2120 кошкондо маяк 2100 болуп калат. 1430, 2120-ны кошкондо маяк 200-ды кошот экенбиз, ошондо $3550. $3550 кетти деп коелу. Бишкек
Анан Америкага келип 1 ай жашаш үчүн $3550. А сиздер жумушка кирсеңиздер, күнүгө $150 тапкан жумушту таап берди агентство. 5 күн иштесеңиздер $750 болот. Мен ошон үчүн $750 деп жаздым. Биринчи зарплатаңыздарды сиздер биринчи жуманыкын агентствого бересиздер, экинчи жумадан баштап зарплата ала баштайсыздар. Ошондо 1 айда тапкан зарплатаңыздар $3000 болот. 4 көбөйткөндө. Жумасына $750 табабыз. 1 айда 4 жума бар. $3000 силер таап турасыздар. Эгерде ошондо кандай болуп калат? $3000 табасыздар. Сиздердин кетирген расходуңуздар 3550 болду. Американын 1 айы, анан Кыргызстандын расходу. Силер биринчи айда $3000 таптыңар. Ошол расходду жаба албай калдыңар. Дагы $550 калып калды. Анан экинчи айда иштейсиздер. Экинчи айда иштегенде кайра $3000 табасыздар. Анан могу Америкада жашаган расход 1170 болот. Анткендеги могу 750-нү алып салабыз. Анан буяка деген жанагы транспортко кеткен. Трейнге билет аласыңыздар да $200. Атайын билеттер болот. 1 ай жүрө берсеңер болот. $200 трейнге билет алып, ошондо могул жерде биз $200 кайра кошот экенбиз. Мыяк $1630. Ошондой болуп калат экен, достор. Кыргызстан менен Американын биринчи айынын жашоосу $3550 болду. Силер 1 ай иштеп тапкан акчаңар $3000 болот экен. Ошондо 2 ай деп коелучу, грубо эсептегенде 2 ай иштейсиздер. 2 ай иштегенден кийин полностью расход жабылат экен дагы. 3-чү айдан баштап кадимкидей жашай баштайсыздар. $3000 аласыздар. Ай сайын могу акча кетип турат, $1270. Америкада жашаш үчүн расходдор. Анан айына $1630 2 айдан кийин ай сайын түшө баштайт экен, достор. Бул болсо 5 кишиден турган үй бүлө. 5 кишиден турган үй бүлө, жолдошу, жубайы, 2 киши, анан 3 баласы бар деп коелу. Мед справка алыш үчүн жолдошу менен жубайы 200дөн төлөшөт. 3 баласы 170-170-170ден төлөгөндө $910 кетет экен. $910 мед справка алыш үчүн эле. Анан интервьюга киргенде ар бир адам $330 төлөйт. Мыякта кичинекей балабы, чоң балабы, улайган кишиби айырмасы жок. 330ду 5ке көбөйтүп койсок, $1650 сиздер интервьюга төлөйт экенсиздер. Анан интервьюдан өткөндөн кийин ар бир кишиге $200 грин картага деп кармаганда 5 кишиге $1000 кармайт экен. Андан кийинки расход, самолетко билет алганда 5 кишини 700ге деле көбөйтүп койдум. Өйдө ылдый болуп калышы мүмкүн. Ошондо $3500 самолетко билет. Кыргызстандан кеткен расходдордун баарын санаганда $7060 чыкты меники. Анан Америкага келесиздер. Америкага келгенден кийин одна бедрумный квартира снимать этесиздер. Ошол деген Бруклинге келсеңиздер, примерно деп койдум, $1500 айына. Айына $1500. Бирок квартираны снимать этиш үчүн орустардан аласыздарбы? Любой киши депозит алат. 1-2 айдын депозитин алат. Например, сиздерге айтышым мүмкүн. Квартира 1,5 миң турат, 1 айга төлө, андан тышкары $3000 төлө, 2 айдын депозитин. Бул $3000 менде жатып турат. Кийин квартирадан кетем дегенде 2 ай мурун эрте айтасыңар, эчтеке төлөбөйсүңөр 2 айга. Бирок мо $3000 эсебинен жашап кетесиздер деп айтышым мүмкүн. Анан 5 симканы көбөйтүп койдум, эми кичинекей балдардагы сотка көтөрөм деп калса, 5 симкага көбөйткөндө
$60'dan $300. Тамак ашка примерно айына $600 кетет дедим. Свет, мусор, суу, газга $200 деп жазып койдум. Общий. Анан прочий расходу деген үй бүлөдө ар кандай расходдор болот да. Таксиге түшүп каласыздар, эки жака чыгып каласыздар, айына $300 деп койдум мен башында кичине экономдуп. Ана мен транспортты жазбай калыптырмын. Балдарына болбосо дагы ата-энесине транспорт керек да. Транспорт деп жазабыз, 200'дү 2ге көбөйткөндө, 2 чоң кишиге көбөйткөндө, 2ге көбөйткөндө бары бир 400 болот экен. Ошондо муяка 400'дү кошкондо $3300 болот экен достор. $3300. Bir aylık жашоо $3300 болот экен. 5 кишиге. Ошондо могу Кыргызстандан кеткен расход 7060 болду. Буга 3300'дү кошобуз. 3300'дү кошобуз. Мен 2900 дегенде 3300'дү кошкондо мияка 400'дү кошкондо 10360. 10360. Достор, $10360 чыкты. 5 кишиден турган үй бүлө. Кыргызстандан кеткен расход 7060. Америкага келип 1 ай жашаш үчүн мен расходдордун баарын санап бердим. Ошондо 3300 кеткенде экөөнү кошкондо $10360 болуш керек. Кыргызстандан расход анан Америкага келип жашайм дегенде 5 кишиден турган үй бүлөдө 10360. Андан тышкары, депозитти көрсөтпөдүмбү? Силерден 2 депозит сурап калышы мүмкүн. 2 депозит бербесеңер, квартира бербейм деп. Ошол 3000'ди кошуш керек мияка. Ошондо 13360. 13360. Андан тышкары, сиздер деген жумушка орношоордо жана айткандай, миякта атасы анан энеси жумушка орношом деп өзүңүздөр таап албасаңыздар, атайын агентство бар, агентствого барсаңыздар айтат, bir кишиге жумасына $750 жумуш таап беребиз, могу сыяктуу болот. $750 bir кишиге деп. Ошондо сиздерден $1500 алышы мүмкүн. Жумуш таап берген үчүн. Ошондо бул расходду кошкондо муну кошкондо 0 6 8 4 1 14860. Эми 14860 деп элем, ону 15000 деп коелу. 15000. Достор, ушундай 5 кишиден турган үй бүлө Кыргызстандагы расходдорду жаап, Америкага келип 1 ай иштеп, жашап, андан кийин жумушка кирсе, жумуштун жана таап берген агенттин акчасын бергенден кийин полный расходуңуздар $15000 болуш керек экен 5 кишиден турган үй бүлөдө. Анан сиздер жумасына 2 киши $750 тапканда жумасына $1500 таап турасыздар. Эгер 1500'дү 4 жумага көбөйткөндө 1 айда доходуңуздар $6000. $6000 болду. $6000 болду достор. 2 ай иштесеңиз $12000. Мыякта болсо 15000 деп турат. 15000ден бирок биз депозитти алып деле койсок болот да. Депозит деген тиякта жатып турат, сиздердин расходко кирбейт. Ошондо расход 6000'ди 2 айга көбөйткөндө 12000, 15'тен 3000 алып салганда 12000. Где-то 2 ай экен да. 2 айда полностью расход жабылат. 3-айдан баштап сиздер айына $6000 тапсаңыздар, могу расход деген $2900. $2900. 1 ай сайын кетип турат.
ошондо $3100 сиздин прибыль болуп турат достор. Ошондой болуп калат экен достор. Эгер 5 кишиден турган үй бүлө, атасы, энеси, 3 баласы менен Америкага келем дегенде чөнтөктө $15,000 болуш керек экен. $15,000 менен келесиздер, квартирага киресиздер, депозитин бересиздер. Анан 2 ай атасы менен энеси иштейт экен. Айына $6,000 таап. 2 айда карыз-парыздын бүт баары жабып алат экен. Эми 2 ай дебейличи, эми грубо 3 ай деп коелучу, макул. 3 ай. 3 айда карыз-парыздын баарын жаап, андан кийинки айларда үйгө бүт расходтордон кийин $3,100 пайда түшүп турат экен. Ай сайын 3,100 да, 100-ын да алып салалы. Ошондо $3,000 ай сайын доход болуп түшүп турат экен. Бул эми простой жумушта, пока английский жок кезде. Анан кийинчерээк бир 4-5 айдан кийин жарым жыл деп коелу. Ушундай иштеп туруп, анан англис тилин жакшыраак үйрөнүп, жолдошу трактын ага чейин трактын окуусун окуп, тракка кетсе жубайы башка айтинин окуусун окуп, айтиге кетсе, анан могу прибыль ай сайын 3,000 эмес, а может 5,000, 6,000, 7,000 деп көбөйө баштайт. Жаңгыз мырза менен айымдардын расходу, Кыргызстандын расходу менен Америкага келгенде бир ай жашаганы $3,550 болот экен. Анан айына $3,000 таап жумушка кирип иштеп, мыякта эми 1,5 ай деп койсок 2 ай экен да. Жаңгыз келген адам 2 айдан кийин полностью кеткен расходтордун баарын жаап, ай сайын $3,000 зарплата алса, 1 айлык расходу 1270 болот экен дагы. Кийинки 3-чү айдан баштап $1,630 доход көрө баштайт экен. Ай сайын расходдун баары жабылат. Прибыль $1,630. 5 кишиден турган үй бүлөнүн прибыли ай сайын $3,100. Мен ошондой санап бердим достор. Эми ичине запас менен жүрүш керек. Мен точно санаганда ушундай чыгып атат. Азыр сиздер грин карта ойнойм дегенде 5 кишиден турган үй бүлө $15,000 топтошуңар керек. Жаңгыз киши болсо $3,500 топтош керек. Бул минимальный, пыртык эсептегенде. Ошон үчүн деген сиздер 15,000 эмес, полный расходду Кыргызстандын расходу менен Америкага келип жашаган расходду 15,000 эмес, а может 18, 19, 20га чейин апарып койсоңуздар жакшы болот. Ал эми жаңгыз мырза же айым болсо 3,5 эмес, а может 4,5, 5ке чейин апарып койсоңуздар кыйналбайсыздар. Анткени мен мындай эсептедим, сиздер келип туруп эле 1-2 күн эс алгандан кийин сразу жумуш таап кетет, агентствого барса жумуш таап берет, анан сразу иштеп кетет деп ойлодум. Андай болбой калышы мүмкүн. Сиздер келип, дагы бир жума адаптация болуп, андан кийин жумуш издеп, жумуш табылгыча может 2 жума өтүп кетиши мүмкүн, а может 3 жума өтүп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн примерный расход ушундай болду достор. Түшүнүктүү болсо жакшы. Эгер жакшы түшүнбөй калсаңыздар, ушул видеонун астына жазсаңыздар, анан дагы жакшыраак түшүндүргөнгө аракет кылабыз. Жаңгыз киши 4,5, 5 менен смело келсе болот. 5 кишиден турган үй бүлө $20,000 менен смело келсе болот. Мен ошентип эсептедим. Эми башкалар кандай эсептейт экенин билбейм. Мен болгондой кылып список түзгөнгө аракет кылдым достор. Дагы бир серия сиздерге көрсөтүп коеюн. Шашпай көрсөтүп койсом, сиздер дагы видеону акырын жылдырып көрсөңүздөр болот достор.
Жакшы достор, мен үйгө барганда видео тартайын дедим эле, чыдабай кеттим. Кээ бир кишилер мындай да, биринчи расходту билели, анан расход бизге лайык болсо анда грин картаны ойнойлу деп. Анан бул сумманы уккандан кийин кээ бир кишилер жок, биз грин карта ойнобойлу коелу деген кишилер чыгышы мүмкүн. Ошон үчүн мен азыр Техастамын. Бүгүн кечинде жүк алып алып, 2 күндөн кийин Кудай буйрса үйгө барам. Андан кийин жакшы видеолор болот достор. Кезиккенге чейин чоң салам.